Бирок ошол мен аналитика кылганды билбестен, жакшы мурунку жеримде да неполноценный окуп калгам. Анан ошону билбестен мен туура эмес саткам да кичине. Анан эң кызыгы мен курска келгенде бул команда лотерея ойнотуп, ошо лотереяны утуп алдым. Сиздерге чоң рахмат. Азыр бесплатно окуп атам, Кудайга шүгүр. Биз өз шуба сатабыз, шым сатабыз, товарка менен да иштейбиз. Шуба сатасыз. Шуба сатабыз. Арзан элеби? Кымбат шуба. Кымбат шуба. Оңой оокат жок да негизи любой жердечи, чынбы? Ар бир нерсе деген мээнет менен келет да. Эми булар да мээнет кылып өзлөрү практик болгондуктан бизге дагы ошону үйрөтүп атат да. Биз атайын ошо өзүңөрдө магазин барбы, өзүңөр кыласыңарбы ошол нерсени деп булардан именно практик болгон үчүн булардан үйрөнүп атабыз. Ассалому алейкум, урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Байгаз агабыз Wildberries тармагында 1,5 жылдан бери окуп иштеп, ушул жакта окуучуларды чыгарыптыр. 70 адам агабыздан окуп чыгып иштеп атыптыр учурда. Анан жаштар арасында дагы обучение башташыптыр. Негизи эле Wildberries тармагында жумуш кандай болуп атат? Күнөн күнгө өнүгүп аткан Wildberries негизи эле агабыз Кытайдан товар заказ кылуудан кошуп үйрөтүп берем дейт. Ал тармакта негизи 3 жылдан бери экен. Бизден алыстабай туруңуздар, алдыда аябай кызыктуу маек болот деген ишеничтебиз. Бисмилла дегенде өзгөчө офис жагы. Ассалому алейкум. Студия, ассалому алейкум. Өзгөчөлүк көп го? Буюрса, биз Өнүгүп кетипсиз го? жакшы келип алыпсыздар, амансыздарбы? Ассалому алейкум мекендештер, кыргыз элим. Биз мурдагыдан чаккан офистен чоң офиске көчтүк, буюрса. Өзүнчө модельдер ошол жерден сүрөткө түшүп, мисалы пляжда тургандай кылып аркадан кыркып коет. Эми билесиздер да. Удалтетчи. Бетине башка адам коюп коет, ар нерселер бар да. Кенен сүйлөбүз. Буюрса биз фото студиябызда азыр өтө күч алдык. Биз азыр нейросеть искусственный интеллект менен иштеп атабыз. Азыр элдер бизге кийим алып келген уже сразу тызып берет, кайсы менен бүтүрүш керек, кайсы менен иштеш керек, артына кайсы фон керек, кандай покрасный, ошонун бүт баарын бизге берет. Биз ошону айтышына карап, биз 10 мен 15 мүнөттө эле жасап беребиз сразучу. То есть бул уже мурдагыдай жок. Илгеркиде сиз кийимиңизди чыгап кеттиңиз, 3 күндөн кийин келдиңиз, биз тартып беребиз, модельди күтөбүз дегенчи. Жок, сразу айткандай эле сразу тартып беребиз. Негизи Wildberries тармагында иштеп аткандар болсо, келип сүрөткө тартып кетсе болобу сизден кандай? Ооба, сөзсүз түрдө болот. Фото студия биздики жумасына 3 күн иштейт. Байланышка чыгып сайт беребиз, кенен маалымат беребиз. Кандай өзгөчөлүк кылып бересиз, эгер менен келип ушул жерден сүрөткө тартсачы? Сөзсүз түрдө биз негизи бизде окугандарга, биз менен иштегендерге баарына 50% скидка берилет. Ал окугандарга. Ооба. Иштешкендерге дагы же? Биз менен окуп иштеп, бизде ошо окуу боюнча кенен маалымат берем, бирок окуп биз менен иштегендерге 50% кенен скидка беребиз. Ал эми ИСАдан келди деп элдер келише турган болсо, биз 20-30% бергенге дайынбыз. Бул деле бир жакшы бир чоң скидка болот. Аябай жакшы экен. Ооба. Негизи ушуну менен продажа болот да негизи. Сиздер менен чыгып мындай кылып. Ооба, бул если негизи фото студияга кенен токтоло турган болсок, именно ошо жана орусча айтмакчы сүрөт зарешает да. То есть ар бир сүрөттү киргизгенде ар бир сүрөттү алмаштырып туруш керек, бат-баттан алмаштырып, искусственный интеллект менен нейросетьтен прогонять этип, көрүп, кайсы сүрөт иштеп атат, кайсы сүрөт иштебей атат. Биздикилер ошо сүрөт киргизет, болду унутуп калат, акыркы жолу качан киргизди. Негизи ошо сүрөттүн айынан иштебей атат деген эч кимде ой жана түшүнүк жок да. Ошого мен азыр элге айтып атам, именно ошо сүрөт бул точно зарешает и биз ошонун бүт баарын изилдеп, ошонун артына жеттик. Буюрса азыр искусственный интеллект менен сонун сүрөттөрдү чыгарып, жакшы жана продажага чыга турган, жакшы алдыга жылдыра турган сүрөттөрдү даярдап берип атабыз буюрса элдерге. Негизи эле обучение окутуп баштагандар бардыгы ошол Москва тияк, маркетингерге чейин алып барып, үйрөтүп, нөлдөн ошол плюска чейин жардам берет да. Анан ошол окуп бүткөндөн кийин дальше ошолор менен иштеп кетет экен. Сизде кандай мүмкүнчүлүк, кандай жардам бересиз? Ооба, бизде сөзсүз түрдө бул Люблинодо биз мындай айтканда Люблинонун группасында турабыз өзүбүз. Люблинонун группасында кайсы товар Люблинога келип түшө турган болсо биз биринчилерден билебиз. Жана да биз Люблино эмес, биз адамды визуально Кытайга чейин алып барып келе алабыз да. То есть бул дегеним Кытайда биз өзүбүздүн байерлерибиз бар. Любой товарды биз образец Кытайга жиберсек, Кытайдан 5-6 фабрикадан табып, эң ылдыйкы бааларды сүйлөшүп, биз келишим түзүп, жана логистикада бул өзүбүздүкү, өзүбүздүн тармак болуп эсептелинет. Биз 3 жылдан бери Кытайдан товар ташуудан алектенип келебиз, жана Кытай боюнча биз любой суроого жооп бере алабыз. Демек, мен айтканым Кытайдан акчаны которобу, инвойс оплатабы, расчетный счеткабы, WeChat'кабы, Alipay'габы бүт жагынан биз жардам бере алабыз. Эң арзан курс, арзан юаньдар бизде. Жана фабрика боюнча айта кетсем, бул фабрикада эң арзан бааны жана логистиканы биз бүт бардыгын биз өзүбүз кылып бере алабыз. Именно окуу боюнча базар жактан да Люблино бул сөзсүз түрдө Люблино керек бардыгына. Люблинодон биз жана айткандай эле эң арзан бааларда сүйлөшүп алып бере алабыз. Жана дагы биз өзүбүз 5-6 контейнер менен тыгыз мамиледе иштешебиз. Ар дайым товарларды келгенде алып
жакшы мамиледебиз да Люблино мененчи. Негизи эле продажалар катуу болот окшойт. Биз өзүбүздөн уже Wildberriesке кызыгып, ар дайым ала турган болуп калдык. Мурда анча кызыкпайт элек. Кандай жакшы эле таба табып окугандар сизден? Что-то күнүгө өнүгүп эле баратат да. Ооба, сөзсүз түрдө. Азыр биз айтканыбыз, биз азыр программаны толук түрдө алмаштырып чыкканбыз. Программабыз мурдагыдай эмес. Биз азыр именно жана элдин айткандай болду түшүндүк, элдин неси түшүнбөй атканынчы. Элдики эң көйгөйү, эң чоң көйгөй бул аналитика менен юнит экономикада экен да. То есть ар бир нерсени кылардын алдында сен аналитика жүргүзүшүң керек. Мен эмнеге кылып атам, кайсысын алышым керек, эмнеге ошо эмнеге именно ошол товар дегенге жооп алышың керек да. Биздикилер көпүсү да өзүнө жаккан товарды алышат да, киргизет. 1-2 жыл иштешет, же болбосо минуска же 0 иштешет да, анан кийинчерээк же болбосо кайрылат, ушу мыктыларга кайрылат да, анан кийин ушу билишет да, 1-2 жыл убакыт өткөндөн кийинчи. Биз ошону алдын ала алуу максатында биз ошого юнит экономика менен аналитикага өтө бир жакшы көңүл бурабыз. Ошол именно ошол эле жаатына сабагыбыз. Биздики 5 сабак болот. А биздики жана база, жөн эле жана стикер чапташ, упаковка кылыш, обклейка, отправка ал эң жеңил да. Аны биз окуп бүткөндөн кийин биз менен эле ошол жерде иштеп жүргөн жок. Биз бирок ал деген андай дегени менен да ал сабак түрдө биз аны базаны беребиз. Базаны негизи 2 саатта берсе болот, Wildberries'тин базасын. Негизи эле эч нерсени жашырбай, толук үйрөтөбүз демекчи агабыз. Ооба. Анан дагы эмнелерди айтабыз дагы? Бул жерде ошо айтчу нерсенин баарын айтып бүттүк. Эмне кылдык? Ичкери киребизби? Ичкери кирсек. Эмнелерди сатып атасыз? Сизден окугандар эмнелерди сатып атат? Негизи көп адамдар платочка, жаштардын, жаш балдардын аш күрөгү, ошол нерселерди сатат экен да. Алар просрочныйдан болбойт экен. Мындай размерден түшпөй калбайт экен да. Билгендер жаман билет, караңыздар. Сиз эмне сатасыз? Ошону айтың. Биздики көп товарлар бар. Биз өзү шуба сатабыз, шым сатабыз, товарка менен да иштейбиз. Шуба сатасыз? Шуба сатабыз. Арзан элеби? Кымбат шуба. Мен жанагы биз жаңы келген окуучуга биз баардыгын айтабыз да. Баардыгына биздин оюбуз дагы, сөзүбүз дагы бир. Биз бир гана нерсени жеткизебиз. Башында ушул товарканы өзүң Wildberries'те жакшы түшүнбөйүнчө, Wildberries'те сиз рекламаны түшүнсөңүз, аналитика менен юнит экономиканы бул жактан жакшы түшүнбөсөңүз, сиз демек жакшы иштей албайсыз. Бул деген сиз бүт нерсени жакшы иштеп билип, түшүнгөндөн кийин ошону бири-бирине связканы билиш керек да. Мен айтканда Wildberries'тин алгоритмин түшүнүш керек. Wildberries кандай иштейт. Биз ошону элге эч качан мен кылабыз, наоборот, болушунча азыраак менен кирип, түшүнүп, даамын сезип, өзүң шупайт этип, кармап, сылагандан кийин, түшүнгөндөн кийин анан айтабыз, мол товар менен кирсеңиз болот деп. Биз деле ошо башында элге окшоп эле, жана шапка менен киргиздиребиз элди, желательно шапка, салфетка, арзан товарлар менен. Азыркы сезондун товарлары бул игрушка менен бижутериянын сезонучу. Ошо менен элдер азыркы окуп аткандар ошо игрушка, бижутерияга киргиле деп айтып атабыз биз дагы. Азыраак күйбөйсүңөр, постоянно өзүңөрдүн себестоимость товарларды сөзсүз түрдө чыгарасыңар деп. Биз ошол түшүнүктү берип атабыз да. Качан гана жакшы үйрөнүп, бүт нерсени түшүнгөндө ошондо гана жазгы сезонго крупныйраак товар тиктиришип, уже рекламаны акча кетириш керек экен рекламанын жүрөгүнө уже түшүнүп сезгенде, ошондо гана крупный иштейсиңер деп биз баарын айтып атабыз. Учурда эмне сатасыз ошондо сиз? Игрушка? Азыр бул жерде бизде окуп аткандардын товарлары. Ошондо игрушкалар сатышат, шапкалар. Бул ошо подарок кылып жазышат. Мисалы үчүн, ошол эле игрушкага с Новым годом деп ичине өзү жазып кетирет. Куттук менен. Муну карагыла, 2024 деле жок да бул. Быйылдан кийин эле сата берет деген сөз. Игрушка, куклалар бар, салфеткалар бар, полотенцелар бар. Канча сом менен башташ керек? Канча айда канча плюска чыгат? Анан сизден окугандар күйүп, таштап кеткендер болду. Азыр мен эң бардыгы эле жакшы жагын айта бербейлик деген. Ооба, сөзсүз түрдө бул Wildberries бул иллюзия да. Иллюзия болбош үчүн, иллюзияны такып билиш үчүн, мисалы үчүн, элдин көбүндө эмесине болот, мен Wildberries'те иштеп атам, монча акча чыгып атат. Именно санап келгенде математикага ал минуска иштеп аткан болуп чыгат. Андайлар деле көп кездешет, бизге да андай эле көп. Азыр бизде үстүнө сабак болуп атат, үстүнө чыкканда өзүңүздөр сурасаңыздар болот. Бир эже айтып берейин, азыр өздөрүнөн чыкканда да сурайсыздар да. Айтса айтат да. Просто ал эже 2 жыл мурун кирген Wildberries'те. 2 жыл аралык иштеген. Мен түшүндүм Wildberries'те мен иштеп атам деген ойдо болот. Бирок бизге келди. Плюска чыкканбы? Ошол жагын сурайсыздар азырча. Азыр 3-үнчү сабак ал эженики. Жок, 4-үнчү сабагы. Азыр уже 4-үнчү сабакта уже түшүнүгү башкача. Биз уже 180 градус меси өзгөргөн, Wildberries'ти түшүнгөн. Азыр эми эң көп сураган, эң көп мен билген ошол эже болгондуктан биз азыр көп атабыз, өтө шашып, аракет кылып атат. Анткени уже эми түшүнүп келди да. Wildberries'те көп нерсе өзгөрүп турат, постоянно жаңыдан нововведение болот, оферталар келди, ошонун баарын окуп, ошого биз
жакшы мамиле кылып ошол боюнча иштеген аракет кылабыз. Окуу курс 1 ай болот, акчасы 50 миң. Анан кандай графикте сүйлөшөсүздөр? Эгер жазгандар болсо көбүрөөк кечинде, эртемен болсо ошого карап группа түзөсүзбү? Кандай болот сизде? Биз түшкү группаны, кечки группа түзөбүз сөзсүз түрдө. Анан кечки группаны биз элдин өздөрүнүн сунушуна эме кылабыз да, ошого карап биз кечки группа түзөбүз. Көбүнчө бул основном кечки 7-ден 9-га чейин болот сабактар. Анткени көп 6-да бошойт, 7-ге келишет. Если элдердики 8-ден 10-га чейин болсо, биз элди карайбыз сөзсүз түрдө. Биз ушул жердебиз. Эл айткан маалга кайсынысы көпчүлүк, кайсыга шайлап берсе ошого. Бирок окуу боюнча айта кете турган болсом, окуу 15 күн, 1 ай болот, 15 сабак офлайн форматта келесиздер, ушул жерден офлайн окуйсуздар. Окуу бүткөндөн кийин ушул жерде эле иштей беришет бардыгы. Ушул жерден иштеп, жана жаңы начинающий эле биз менен ушул жерде иштешет, жана товар көп болуп, уже объемго чыкканда биз ушуну жаныбыздан эле кошуна комната, кошуна офистерде алып бере беребиз аларгачы. Мындай кылганда биз ар дайым ушул жерде чогулабыз, суроолор болсо ушул жердебиз. Жанагы чалышат, жазышат. И бизде жанагы немелер бар. Поставкасы менен услугаларыбыз бар, fulfillment услугабыз бар. Жакшы Ошол экен да. fulfillmenттен да. Биз азыр өзүбүздө окуп кеткен эки эжебиз бар Кыргызстанда, бизге товарлар салып турушат. Канча сом болот ошо штугу сизде? Биз азыр аны именно жана упаковкасын биз кылабызбы же упаковкасын өзү кылып жибереби, биздикин именно жеткизип эле коюш керекпи же все под ключ полностью биз кылабызбы, ошондон зависит этет да. Сүйлөшөсүз. Ооба, сөзсүз түрдө. Бирок ошол бизде сырттан да клиенттер болот fulfillmentке. Бул жана айтып кеткендей эле студия сыяктуу эле бизде окуп кеткендерге 50% скидка. Анда эмес окуучуларга бара алганда экинчи этаждагылар Ушул жерде эле. ушул жерде эле. Мынакей окуу аябай кызуу болду да окшойт. Караңыздарчы. Чоң монитордон көрүп жаткансыздар да? Кандайсыздар? Окудасыздарбы? Свет жандырып коюңуз. Бир 2 мүнөт убактыңызды алабыз. Эле кыскача сурайм болду. Окуу кандай болуп атат? Ишенсе болобу? Бул чындыкпы? Иштеп тапкандар барбы да? Комментарийда нежелер эле көп жазат. Актагын чыгарасың депчи. Ошого сиз не дейсиз? Биринчи. Канча айдан бери окуйсуз? Ай эмес, 2-3 күн болду. Баары түшүнүктүү. Сураган нерсебизге жооп алып атабыз. Ошо. Пока Иштеп кетсе болот кыскасы. Көзүңүз жештат, а? ооба иштесек болот. Жакшы эле үйрөтөт экен, полный. Ооба, полный үйрөтүп атат. Билбеген нерсебизди сурап атабыз. Билбеген нерселерибизди айтып берип атышат, ошо. Аябай жакшы. Ноутту колдоно албай ушул жерден колдонгондор барбы? Негизи үйрөтөсүздөр деген. Ооба, ушул жерден көбү бар. Ноутбук такып билбей келет. Бул жерде Оңой эле экен негизи мындай. А? Мен өзүм аны эмеле кармадым негизи ноутбукты. Ноутбук кармаган адам болбойн. Канча айдан бери окуйсуз же? Кандай болуп атат окуу? Ай эмес, бир 4-үчү урок болуп атат, бүгүнкү урок. YouTube'дан көрүп келгенбиз, рекламадан көрүп. Рекламасы аябай бизге ишеничтүү болуп келдик. Нолдон баштап үйрөтүп атат. Ноутбуктун баарын бул жерден алдык. Арзан алдык, жакшы. Бизге аябай жакшы үйрөтүп атат. Берген суроолорубуздун баарына алып атабыз, канааттандырдык. Жакшы. Жакшы. Бул эми жакшы болуп кетсе, берги ишти таштап сразу бул жака өтөсүздөр да, эме Кудайга да? Буйрса. Жеңил барабы? Бул жакта дагы иштеп калсаңар деп бизге эметип атат, сунушташып атат. Буйрса иштеп калганга мүмкүнчүлүк бар. Сиз же кандай сабактар жакшы эле? Ооба, түшүнүктүү бардыгы. Мен мурун башка жерде окугам, башка жерде дагы неполноценный болуп чыккам өзү. Азыр дагы билбеген нерселеримди кайра нолдон окуп атам. Ошо аналитика окуган эмесмин мурунку жерден. Реклама боюнча Эмпстат. Ушу. Жакшы эже, ишиңиз кирип мына 2 жылдан бери ушул тармакта жүргөн эже кайсы? Сизби? Кайсы эже? Сизби? Кандай негизи мындай билбегениңизди үйрөндүңүзбү? Кандай? Билбеген нерселер деле бар экен. Ооба, мен аналитика эң биринчи очередь аналитика экен азырчы. Аналитика кылбастан эч кандай сата албайсың товарды. Ошол азыр ушу биринчи очередь аналитика, ушулардын баардыгын кайтадан булар жакшы үйрөтүп атышат. Аналитиканы үйрөнбөй канча табаттыңыз айына? Канча оборот менен кирип? Эми мен өзүм киргизген акчамбы? Бир 300 айына канчадан чыгдыңыз? бир 400-500 миң акча менен киргем. Анан бирок ошол мен аналитика кылганды билбестен, жакшы мурунку жеримде да неполноценный окуп калгам. Анан ошону билбестен мен туура эмес саткам да кичине. Азыр булар кайтадан ошол баардыгын үйрөтүп эме кылып атышат да. Болуптур, эже, ишиңизге ийгилик. Сиз бул жерде окутуучу окшойсуз да? Сиз дагы кичине маалымат берсеңиз? Assalamu alaikum. Мен атым Алибек. Мен Wildberries'те наставник болуп иштейм. Бүгүнкү күндө бул эжелерге сабак өтүп атам.
ошол эжелердин баардык вопросторуна жооп берип, ошо бүгүнкү сабакты мен өтүп атам. Буюрса баары жакшы эле, баардыгы довольный. Ошол башка айта турган сөз жок, баары жакшы сон. Сиз дагы бир экөөсү сүйлөйсүзбү? Сүйлөйм. Көрүп аткандарга Ооба. болот экен деп. Ооба, сүйлөйм, обязательно, саламатсыздарбы? Мен биринчиден ушул сабак өтүп аткан балдарга рахмат айткым келет. Мен канча жылдан бери мына корком да, ноутбук кармаштан мышкаларды биринчи жолу кармадым. Биринчи класска барып алифбени окугандай эле, ручканы кармагандай эле да. Бизде ручканы карматып жаздырат го. Ошондой кылып мышканы карматып үйрөтүштү. Полный компьютерден коркунуч жок. Сабак боюнча айтсам баары түшүнүктүү. Балдар аябай сабырдуу. Жаш болсо дагы баягы көптү көргөн эмес. Көп жашаган эмес, көптү көргөн деген могу балдар жаш болсо дагы көп нерсени түшүнүшөт экен. Коркунуч жок, баягы билебиз го, биз караңгыда каяк жактан чыгышыбызды билбейбиз. Буларда мындай айтканда фонарик бар. Так что бизде коркунуч жок. Мен айта кетерим еще, мен баягы кечээ мурунку рекламаларда бар го, кичинекей балдардын жөнүндө сабак болгон, кичинекей бала алдыга кетип атыптыр, жакшы окуп атыптыр. И өзүнүн акчасын иштеп атыптыр. Ошондо мен кызымды кошо ала келдим. 15 жаштагы кызым экөөбүз окуп атабыз. Үйрөнүп атам. Сон болуп атат. Негизи бир айтканда жанагы түшүнбөй калган адамдардан болобуз да. Ошо кандай кайталап үйрөтүп жана кылышабы экен, кандай экен негизи, жакшы эле. Кайтадан түшүнбөгөн суроорубузду беребиз, кайтадан. Эми иштен кийин чарчаганда эч нерсе кирбей калабы кээде, Биринчи саат 12-1ге чейин 12-1ге чейин кайра обратный связь болот. Жакшы. Сиз дагы сүйлөп коесуздарбы, бир экөөбүздөн? Мен Ойлонгондор көп да, мына негизи ушу постоянно ушу Wildberries'дан башка нерсе ошо окшогон улайым нерселерди чыгарганда элдин баары аферист эле деп жазып калышат да. Мен түшүнбөйм, ал аферист болуп мен бир нерсе кылтамбы, негизи да. негизи дегенчи мындай да оңой оокат жок да негизи любой жердечи, чынбы? Ар бир нерсе деген мээнет менен келет да. Эми булар да мээнет кылып өзлөрү практик болгондуктан бизге дагы ошону үйрөтүп атат да. Биз атайын ошо өзүңөрдө магазин барбы, өзүңөр кыласыңарбы ошол нерсени деп булардан именно практик болгон үчүн булардан үйрөнүп атабыз да. Негизи ошо практиктерден үйрөнүш керек. Теорияны менен эми любой жактан эле окуп алсаң деле болот да. Бирок мен ушу балдарга ыраазычылык билдирем. Чындыгында жакшы окуп үйрөнүп атабыз, аябай көп нерсени билип атабыз. Эми бирок азыр эми бул Wildberries'тин келечеги бар да. Ошондуктан мен ушул командага аябай чоң ыраазычылык билдирем. Биз дагы кыргыздар жөн эле жүрө бербей, артта кала бербей, же бир жерге эле наемда иштей бербей, өзүбүз дагы ушундай жакшылап биз деле содага чыгып, болбосо мен деле найымда иштейм, өзүм модный домдо иштейм. Башта баары эле двордо анан кээде посуда уборкада эле го. Азыр көп адамдар магазин ачты, өздөрүнүн бизнестери менен алек да. Ошого биз сүйүнөбүз да, күндөн күнгө көргөн сайын сүйүнүп атабыз да. Анан баягы налы эле беришет го. Калп эле буларыңар кошуп сатышат, анан минишет деп налбай лучше баягы дивандан көтөрсө өзүнчө алдыга кетет, өзү дагы ошо жеткиликке жетет да. Wildberries'те келечек бар да. Негизи аракет кылыш керек, желание болуш керек. Бул Wildberries'те келечек бар. Мен ошон үчүн чакырып кетем, наоборот, аракет кылып, үйрөнүп, наоборот, ушундай соданын башын баштап, ушул сода кылып биз дагы бир эми кайсы жерде болсоң да, Кыргызстанда жүрөсүңбү, Россияда жүрөсүңбү, кайда болсоң иштей бересиң да, ошого ылайыктап атайын өзүмө тандадым да ушул жолду. Эми баарыңыздар эле үйлөр адамдарсыздар да бул жерде. Кандай жеңил эле болтуган негизи графиктер кандай? Кадимкидей эле элдер иштегендей эле башка жерлерде иштейбиз. Мисалы мен жумуштан чыгып алып келдим. Саат 6-да чыгам, жумуштан 7-ге чейин жетип келдим. Эми ушул дагы бизге удобно да. 7-де келесиң, саат 9-дарга чейин окуп, анан калган домашний тапшырмаларды беришет. Тапшырманы эми үйдөн колубуздан келишинче аракет кылып, ошол как раз мага азыр менин косяктарымды айтып аткан. Туура эмес кылып турсуз деп товар тандоодо мисалы ошонун цветине дагы, размерине дагы деп көңүл бурушуңуздар керек деп ошону как раз бизге ошол биздин каталарыбызды айтып аткан да азыркы моментте. Ошол каталарыбыздын баарын түшүнүп, ошону аракет кылып атабыз буюрса. Иншаллах эми биз дагы эми бардыгы өзүбүздүн аракеттен, анан эми Аллахымдын буйруганын көрөбүз иншалла. Ишиңизде ийгилик эже. Анан бизде конкурс болду өткөндө. Акча боюнча айта кетсек, биз баарыбыз акчасын алыс жеткенибиз жарым төлөдүк, жарымын бир аз кечиктип берсеңер болот деп уруксат берди. Анан бизде ушул окуп аткан командабыздан биз конкурс ойнотушту бул балдар. Ким утуп алган болсо, сабагыңыздын полный акчасын кайтарып беребиз дешти. Аллах таалам насип этип, бул кызыбыз утуп алды. Боюнда бар кошкат. Биз аябай сүйүндүк. Жакшы.
Ошол негизи график боюнча да вопростор болуп атат. Негизи биз сабакка келишкенден кийин анан графикти составлять этебиз. Биз өзүбүз график составлять этпейбиз, элдин мнениясын угабыз. Анан ошого карап эме кылабыз. Убакытты составлять этебиз. Ошол убакыт Команда чогулганда дең, команда чогулуп, элдин баардын сөзүнүн үнүн угабыз. Ким кайсыл убакытка удобный болот, анан ошол убакытты эме кылабыз. Жандайбыз. Ишиңизге ийгилик. Мына эжекебизге берелик, Сизге суроо. Сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин 4-чү сабагыбыз. Жаңы эле баштадык. Бирок мага курс аябай жакты, баардыгы түшүнүктүү. Мугалимдер аябай доступно түшүндүрөт экен. Анан эң кызыгы мен курска келгенде бул команда лотерея ойнотуп, ошо лотереяны утуп алдым. Сиздерге чоң рахмат. Азыр бесплатно окуп атам. Кудайга шүгүр. Баары жакты, баардыгына сунуштайм. Бул курс азыр ондай лотереяңыз жок азыр, же барбы? Азыр жок, пока. Кимге? Эже сизге. Эркин микрофон сизге. Саламатсыңарбы? Мен көптөн бери ойлонуп жүрүп, ар кайсы окуткан курстарды тандап жүрүп, ушул балдарга туура келдим. Бүгүн 4-чү сабагыбыз жакшы, баардыгы өзүбүзгө жеткиликтүү, жакшы түшүндүрүп атышат. Түшүнбөгөн нерселерибизди кайра кайталап сурайбыз. Жакшы жеңил, өзүбүзгө ылайыктуу программа менен жакшы окуп атабыз. Жакшы, баардыгына сунуштайм. Биз уже жашыбыз ушул жашка келгенде окуп атабыз. Мен азыркы жаштарга жеңил, бар адам кылганды адам кылат. Үйрөнүп, окуш мындан нары улап кетишсе жакшы. Биз аракет кылып, иштегенге аракет кылып окуп үйрөнүп атабыз. Келгиле бирге окуйбуз дең. Келгиле чоң окуйбуз. Ишиңизге ийгилик, аябай жакшы. Командаңыздар жакшы экен, ынтымагыңыздар, Рахмат чоң. Жакшы. Улан төрөмбек булган. Негизи офисиңиз дагы өзгөчө экен да. 2 кабаттан турат экен. Мына өзгөчө мына жака флаг тилип коюп тур, желегибизди, мына. Жаңы желек экен, Жаңы. Жакшы. Мына жаштарды окутуп баштадык дедиңиз. Канча жаштан жогору болуш керек? Кандай документтер керек болот? Мисалы, үй ачыш керекпи, типа. Ушулар боюнча кенен токтолуп кетсеңиз. Биздики бул азыр тестовый режимде болуп атат. Биринчи жолу алдык биз жаштарды. 13 жаштан 18 жашка чейинки балдарды алдык. Биздики биринчи поток болгону менен биз уже көрүп атабыз үзүрлөрүн. Буга чейинки бизде бир бала болгон, 13 жашта болчу, ал бала бизде окуган. Биз ага жөн эле Кытайдан товар алып келгенди үйрөткөнбүз да. Анан Кытайдан товар алып келгенди үйрөнгөндөн соң биз ага жөн эле кеңеш бергенбиз да. Дроп менен иштеп көрсөң деп. Ошол дроп менен иштеп, ал бала өтө катуу результат кылды чындыгында. Өтө катуу результат кылып, анан кийин биз бир реклама тарттык, Сапарын каналы тарткандан кийин, ошол каналдан элдер жалаң бизге жаш балдар боюнча чалып сурашты. Биз жанагы бачым мындай эрте кыска аралыкта сразу бир план ойлоп табып, ошол план менен мен өзүм дроп менен баштагам башындачы. Дроп шиппинг менен баштагам. Дроп боюнча бүт өзүм Москвада кыргыздар жок болчу, ал дроп менен иштеген. Биз азыркы маалда ошо именно 13 жаштан 18 жашка чейинки балдарды чоң бир программа даярдап, ошолор менен окутуп атабыз азыркы учурда. Бизде азыркы биринчи потокто 9 бала окуп атат. Биз аларды биринчи күн келгенде эле маалыматтын баардыгын бердик. Эртеси күнү базарга барып практика кылдык. Азыркы учурда ар биринде Телеграмда онлайн магазини бар. Авитадан товар сатканды үйрөнүштү. Жана дагы биз аларга полный поставщиктерди бердик. Полный поставщикти бердик. Могу кийинки суббота, келаткан суббота бизде алардын 3-чү сабагы болот. Биз уже Садоводко алып барып туруп, Садоводто чоң бир өзүбүздүн да поставщиктерибиз бар. Ошолор менен баарына тааныштырып, бул айтканым, мисалы үчүн азыр элементарный iPhone 13 Pro Max'ты 62-63 деп тура турган болсо, алар ошо биз аркылуу биздин поставщиктер менен барып 7-8 миң арзан баада алып атышат да. Бул дегени ошо өзүнүн тааныштарына ошо iPhone деле рыночный баа менен саткан күндө деле бул окуунун баасын 2 телефон менен эле чыгарып алса болот негизичи. Бирок ал жерде биз кийим менен поставщик, электроника, техника деги эле бир 100дөн ашуун поставщик беребиз биз аларгачы. Негизи эле жаштардын кабыл алуусу аябай жакшы болуп аткан да. Биз башында өзүбүз мындай ачыгында корктук, кандай болот экен деп. Бирок азыр биз көрүп, биз азыр телефонубуз жанагы чоңдордун обучениясы бар, ал бир жаштардыкы бар, дроп деген ошо азыркы мен айтып берген
деген нерсе. Биздики жаштардыкы эме кичине мындай жылуураак. Сүйлөшкөндөрү, түшүнүгү бири менен сүйлөшкөн аракеттери, алар жана соцсет тармактарын жакшы түшүнүшөт. Ар бири өтө күчтүү аракеттери, жанагы мемеси, фантазиялары жакшы иштейт. Ар ким өзүнчө креатив кылып, магазин аттарын койгонун эле карасаңыз бир башкача да. Деги эле биз айтканыбыз азыр бул балдардыкы жана именно окуп товар сатуудан дагы эмес, негизи эле мышлениясын өзгөртүп салыш керек да. Ата энеси менен бала акча сүйлөшкөн бул кичине туура эмес болуп калат экен. Башка бирөө акча тапканды үйрөтсө, акча тапканды билсе, жана ошол бала акча тапкан эмес, акчаны иштеткенди, сарптаганды үйрөнсө, ошол кийин келечекке бир жакшы бир салым кошот да ошол балачы. Жана дагы Москвада жана жөн басып жүргөндөн көрө ошол нерсесин өзүнө келечекке убактын бөлсө, ошол жакшыраак болот. Балдарды коюнча айта кетсем, сабагы ушу 4 сабак болот. 4 сабактан кийин биздики алар менен постоянно связьдабыз, ошол эле. Жана бул ушул жерде эле биздеги офис бар. Ошол жерде балдар келип, ар убакта бири-бири менен сүйлөшүп, бири-бири менен скиллдерин алмашып, опытын алмашып, сен мисалы кандай шаблон менен жооп бере атасың клиенттерге, канча убакытта жооп бере атасың, кантип жаап атасың, ушул бүт суроолорду бири-бири менен аркылуу практика жүзүндө үйрөнүп кетишет да. Эжекеси боюнча айтып берсеңиз, канча окутуучу бар? Бул кыздын аты Галипа. Бул кыз бизде май айында окуп бүткөн. Ошондон кийин биздин окуучулардын арасынан эң жакшы аракет кылып, балбырс түшүнүп, окуп бүткөндөн кийин дагы көп суроолорду берип, ар дайым аракет кылып жүрдү да. Көп учурда до конца калып иштеп, упаковка кылып товарларын күнү кечинде келип, жумуштан чыгып кечинде келип өзүнүн кызыгуусун арттырып жүрдү. Биз кийинчерээк бул кызды өзүбүз полностью даярдап, именно сабак бергенге даярдап, бүт суроолорго жоопту берип, өзүнө үйрөтүп, азыркы учурда бул кызды биз сабак бергенге алдык өзүбүздүн жаныбызга. Жакшы. Результат жакшы болуп турдун да. Канча акча менен чыгып, канчага чейин көтөрдү, айына канча таап атат, сыр болбосо. Ооба. Бул кыз башында 350 менен баштаган. 350 менен баштаган. Азыркы обороткасы где-то 850 менен тегерегин түзөт да. Бул учурда ошол эле 850 менден сырткары Валберсте өзүнүн товарлары бар, жана кассовый срыв деп коет. Ар бир жерде товарлар жатат. Складтарда ошол товарлар баратат, же келатат. Ошонун баарын эсептегенде бул обороткасы 850 миң тегереги. Мындай бир 400 миң акча менен кирип, 150 миң оборотко чыкса болобу айына? 450 миңге 150 миңге чыкса? Айына тапса. Сөзсүз түрдө болот да. Логика түрдө деле болот да. Мисалы мына айтыңызчы, мына платочканы канчадан алып канчадан сатасыз? Примерночу, мындай. Аш күрөктөрдү канча? Тиги платочкалар 50 рубльден алынып 310дон сатылат. Охо. Канча пайыз акылат Вайлберс? Элдики мындай да, жана 50 менен көп учурда болот. Мен 500 сомго алдым, 1200 1,5 миңге койсом сатсам болду, мен болот. Жок, андай эмес. Ал жерде ар бир нерсенин баасын ошо себестоимостько кошо бериш керек да. Элементарно алып келдиң, машина менен алып келдиң, такси менен алып келдиң, фулфилментке жеткиздиң, сүрөт тарттырдың, бүт рекламный ставка, ошонун бүт бардыгын, поставка да бесплатный эмес да, поставка да платный. Ошонун баардыгын эсептеп чыккандан кийин сиз ошонун себестоимостун баасына кошосуз. Анан ошондон кийин комиссиясын аласыз, логистикасын аласыз, хранениясын аласыз, каждый күн реклама берген, ошонун бүт баары кошулуп себестоимость болот да. Ошонун баарын эсептегенде 1300-1500 сатсаңыз дагы кээ бир учурда 0 саткан болуп каласыз да. Ошол боюнча биздики сабак кенен берилет, кенен материал маалымат берилет. Андан кийин да биз тыгыз мамиледебиз да. Менин оюмча аябай көп суроолорго жооп алдык окшойт. Калганы телефон чалып байланышып же келип ушул сабактарды үйрөнсөңүздөр болот. Номерлерин коюп койдук. Иштеп аткандар, мына окуп аткандар бар экен. Мына иштеп аткан нерседен окуп кеткендер комментарий жазып койгонсуздар, мында элдин баары ар нерсе деп жаза бербесин. Окуп ушу комментарийларды окуп, анан ишенгендер ишенип дегендей да. Ошондой туугандар. Ооба. Коштошобуз анда сиздер менен. Ооба. Биздики буюрса 5 декабрда азыркы командаңызбы? Келаткан 5 декабрда старт берилет потоко. Буюрса биз баардыгын айтып бердик го деп ойлойм. Калганда дагы баса белгилей кете турган нерсе, бизде аналитика платформа импостат. Бизде окугандарга биз 5 ай доступ беребиз аларгачы. 5 ай доступ беребиз. 5 ай ошо импостатка кирип, именно бүт суроолорго жооп алганды биз үйрөтөбүз да. Көп учурда Валберсте эң популярный суроо, мен канча акча менен кирем, же болбосо кайсы товар менен кирем деген суроо да. Биз аны эч качан бирөөнүн эмесин, бирөөнүн акчасына биз аманат алып, ошого айта албайбыз да, сиз могу товар менен монча акча менен киришиңиз керек депчи. Бирок биз ал адамга
кайсы канча товар менен, канча сом менен, кайсы свет менен кирем, кайсы размерлер менен кирем, кайсы складтарга жүктөйм, канча реклама берем. Ошонун баардыгына жооп ала тургандай кылып биз аларга знания бере алабыз да. Биз билим беребиз, жана ошол аркылуу биз аларга аналитика импостат беребиз, платформа сервис. Ошол аналитика импостатты биз аларга жакшы үйрөтөбүз, 3 сабак беребиз ошол боюнча. Ошол сабактан кийин сөзсүз түрдө адам өзүнө жооп алат да. Бизде көп учурда баса келип билген убактыңарды алам. Бизде сабактан кийин дагы элдер сурайт да, бизде окугандарда кайсы товар менен киремиз, кеңеш бериңиз деп. Биз айтабыз, биринчи импостатты үйрөнүңүз, келиңиз отуруп калабыз, же болбосо кылып келиңиз, мен текшерейин дейбиз. Ошондон кийин биз адамды неме кыла алабыз да, жанагы жүгүртмө айдама эмес, биз ошого полный знанияны беребиз. Биз текшеребиз, үйрөнбөсө, биз ага жеңил берип эле койбойбуз да, товар могу менен кир депчи. Биз ошону өзү кирип, өзү түшүнүп, өз жүрөгү менен сезмейинче биз ошону үйрөтөбүз. Жана дагы биз импостация боюнча бизде табличкалар бар, полный даяр. Кыскасы жеңилдик бүт жагынан түзүлгөн. Мен айтып кеткендей, fulfillment, фотостудия, өзүбүздүн сүрөттөр бүт баардыгында жеңилдик түзүлгөн. Ал бизге керектүү нерсени бүт баарын бир офиске камтыганбыз, эч жака барыштын кереги жок. Жана баса белгилей кетейин, Кытайдан товарлар ушул офиске келип түшөт. Кытайдан логистикасы арзан. Кытайда биздин өзүбүздүн байерлерибиз бар кызматта. Ошол Кытайдын ичинде жүгүрү фабрика менен сүйлөшүп договор түзүп бере алат. Жана да Кытайдан фабрикалары Москвага келгенде биз алар менен сөзсүз түрдө сүйлөшүп, биз алар менен офиске сүйлөшүп, бияктан эле чечишебиз да, бүт суроолорубузга жоопту ошол жерден фабрикалар менен сүйлөшсөк болот. Жакшы, толук эле маалымат берилди окшойт, а? Толук эле бердим. Жарым саатдан ашып кетти окшойт туугандар. Акырында сен көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бир аз грипп болуп калыпмын. Жөтөлгөндөрүм жанагы кылбайсыздар. Тура түшүнүп дегендей бир укол алып коюш керек болду азырчы. Бир аз. Ондан бир кетиш деген клиникаларга барып. Көрүшкөнчө анда амандыкта жакшылык күндөрү жолугалы. Мынакей, алар номерлерин коюп койдук. Чалып айланышып келип окуп кетиңиздер. Көрүшкөнчө. Саламат болуңуздар, тынч болуңуздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.